Хроническая обструктивная болезнь легкая. Өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорусу. Бул дем алууда өпкө органдарына кирген абанын булганышынан улам пайда болгон сыркоо болуп эсептелет. Ал бронхтун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн бугандыктан өпкөнүн клеткалары жабыркайт. Оорунун соңку баскычтарында дем алуу системасынын таңсыктыгын пайда кылып, өлүмгө дуушар кылышы ыктымал. Достаточности и даже к смертельному исходу. Какие основные причины? Чылым тартуу, өнөр жайлардан жана автоунаалардан чыккан газдардан улам абанын булганышы дем алуу органдарынын өнөкөт оорусуна алып келет. Автомобильными газами, другими загрязняющими веществами. Основные симптомы хронической обструктивной болезни легкого. Вначале это кашель. Өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорусунун белгилери болуп, жөтөл, какырыктын чыгышы эсептелет. Бирок адамдын жалпы абалына дароо терс таасирин тийгизбегендиктен, бейтап жөтөлүп, бирок убагында дарыгерге кайрылбай жүрө бергендиктен, оору улам күчөй берет. Бронхтун өткөрүү жөндөмдүүлүгү начарлап, өпкө клеткалары жабыркайт. Бронхиальные нарушения продолжают усиливаться, развивается нарушение легочной ткани, которые в конце концов приводят и к дыхательной недостаточности. И поэтому сегодня очень важен вопрос. Мындан улам оорунун алдын алуу бүгүнкү күндө маанилүү болуп эсептелет. Биз бейтаптын оорусун канчалык бат аныктап, аны дарылай баштасак, ошончолук жакшы жыйынтыкка келебиз. Ошондой эле чылым чегүүдөн баш тартуу, дем алган абаны таза сактоо. Мында мамлекеттик деңгээлде комплекстүү чараларды көрүү талап кылынат. Өнөр жай жана автоунаалардан чыккан зыяндуу газдарды минималдаштыруу, башка таасир берүүчү факторлорду жокко чыгаруу, оорунун алдын алууда чечкиндүү кадам болуп эсептелет. Автомобильных газов и другие. Ну и самое главное, своевременно обратиться к врачу. Эң башкысы көп айларга созулган жөтөл байкалса, ал адам чылым тартса, дароо дарыгерге кайрылуу сунушталат. Бүгүнкү күндө дарыгерлер бронхтун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жакшыртуучу дары-дармектерди дайындай алышат. Бул оорунун белгилерин азайтып, адамдын абалын жакшыртууга жол ачат. Мындан сырткары, кычкылтек концентраторлору сыяктуу жабдууларды колдонуу мүмкүн. Бирок ага жеткирбей, оорунун алдын алуу, дартты убагында аныктоо, дарылануу, зама бак жашоонун талабы. Эгер жөтөл кое бербей жатса, дароо үй бүлөлүк дарыгерге кайрылганыңыз туура болот. Жизнь пациентов. Но основное это профилактика, это раннее выявление болезни и правильное своевременное лечение.